Bir жолу улуулардын бири Ибрахим бин Адхам рахматулла алейхиге bir adam gelip суроо берди. Ма балуна над'у ва ла юстажабу лана. Эмне үчүн биз Аллах Таалага жалынып, жалбарып, дуа кылып, Аллах Тааладан суранып жатабыз. Бирок эмне үчүн биздин дуаларыбыз кабыл болбой жатат? Ниеттерибиз, максаттарыбыз ишке ашпай жатат? Ошондо Ибрахим бин Адхам рахматулла алейхи айтты: Матат кулубукум мин ашарати ашья. 10 нерсенин себебинен силердин жүрөгүңөр өлүп калган деди. Демек туугандар, адам баласынын кылган дуасы, тилеги дагы Аллахтын астында кабыл болуп, ошол нерсе ишке ашыш үчүн, максатка жетүү үчүн адам баласынын жүрөгү таза болуусу зарыл экен. Эмне нерселер менен адам баласынын жүрөгү өлүп калган? Мына ошол туурасында биринчиси арафтумуллах ва лам туадду хаккаху. Биринчиси, Аллах Тааланы силер тааныйсыңар. Аллах Таалага кулчулук кылыш керек. Аллах Таалага сыйынып ибадат кылыш керек экенин билесиңер, бирок ибадат кылууда, Аллахка кулчулук кылууда анын акысын бербей жатасыңар. Аллах субханаху ва таала сименен бизди дүйнөгө эмне үчүн жаратты эле? Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен жиндер менен инсандарды жараттым өзүмө кулчулук, ибадат кылуулары үчүн гана деди. Демек инсан баласы дүйнөдө кул болуп жашаш керек. İnsanın maksatı kulçuluk kılı, ibadat kılı. Demek ошол kulçuluktun akısın berүү менен adam balasının duası tilegi kabul bolotken. Ekincisi, araftumul janna ve lem ta'malu laha. Beyiş degen nerseni bilesiңер дейт. Уккансыңар. Аллах Таала ал бейишти бул дүйнөдө момун мусулман болуп, Аллахтын өкүмүн аткарган инсандар үчүн дайындаган. Бирок ошол бейишти билип коюу менен гана силер канааттанып токтоп калдыңар, ошол бейишти кура турган бир амалдар менен алек болбой жатасыңар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ми'раж кечесинде асмандарга көтөрүлүп, 7 кабат асманга, улуу аршка, андан ары дагы Аллах Таала каалаган жерге чейин көтөрүлүп, улуу намазды бул үммөткө белек кылып алып түшүп жаткан учурда Ибрахим алейхиссаламга жолукту эле. Ошондо Ибрахим алейхиссалам эмне деди? Сен үммөтүңө жеткиргиниң, үммөтүңө айткының, бейиш деген бул эң бир тала деди. Сименен биз элестетебиз. Албетте Аллах Таала айткан бейиште бардык нерсе бар. Адам баласы эмнени каалаган болсо бардык нерсе бар. Адамдын оюна келбеген нерселердин бардыгы бар. Бирок ошол бейишти, ошол кооз нерсени инсан баласы эмне кылыш керек экен? Бул дүйнөдө жакшы амал кылып курат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде айтты го, субханалла десеңиз, бир бейиште бир даракты келет. Ал дарактын чоңдугу канчалык болот? Дүйнөдөгү эң күлүк ат менен 100 жыл ошонун көлөкөсүнөн чабып өтө албайсың. Мына ошол сыяктуу, альхамдулилла, Аллаху акбар, сиз зикир кылып атасыз, Аллахты эстеп атасыз, Аллахка сыйынып, намаз окуп, ибадат кылып, зекет берип, орозо кармап жатасыз. Демек ошолор аркылуу эмне болот экен? Адам баласынын бейиши курулуп өткөн күндөн күнгө. Дүйнөдө адам баласы канчалык бейишке жакшы амал кылса, канчалык бейиш үчүн неамат жакшылыктарды дайындаган болсо, туугандар түбөлүктүү жашоого ал нерсе дагы аздык кылып калат экен. Ошондуктан сименен биз бир аз эле нерсеге канаат кылбастан, балким эмне кылыш керек? Эптеп эле бейишке кирип алсам болду эмес. Балким ошол бейиште бийик даражалар болот. Азирет Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте айтты го, фил жаннати миату даража. Бейиште деген 100 даража болот. Ар бир даражанын аралыгы асман менен жердей. Ошолордун эң вал фирдаусу а'лаха, эң бийиги, эң даражасы чоңурагы бул фирдаус бейиши. Фа иза саалтумуллаха фасалухул фирдаус. Качан силер Аллах Таалага жалынып, жалбарып, дуа кылып бейиш сурай турган болсоңор, жөн эле эй Алла, мени бейишке киргиз эмес, балким фирдаус бейишин сурагыла. Эмне үчүн десе, эң бийик даражада экен. Эң жакшы, бардык рахаттуу жашоолор, эң жакшы жашоо ошол жакта экен. Ошондуктан ошол деңгээлге жетиш үчүн, ошол фирдаус бейишине жетиш үчүн эмне кылыш керек? Силер дүйнөдө бейишти билип эле, таанып эле ошол бойдон канааттанып калдыңар, бирок валам та'малу лаха, ал бейишти куруп бир даражаларды өсүш үчүн, бир касырларды куруш үчүн силер жакшы амал кылбай жатасыңар. Үчүнчүсү арафтумун нар валам тахрабу минха. Тозокту билесиңер, жан чыдагыс азап, ал жакта от бар. Ал жакта тозокулардын тамагын Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтты: "Инна шажарата заккум таамул асим."
Чындыгында заккум деген дарак бар, ал күнөөкөлөрдүн тамагы. Аны адам баласы жеген учурда мажбур курсак ачкандыктан жейт, бирок ичине ушунчалык тикенектүү болгондуктан ичтерине сайылып калат. Адам баласына ошол учурда суу талап кылат. Сууну алып келгенде суунун ысыктыгы ушунчалык ысык болгондуктан жакындаткан учурда эле эриндери, өйдөңкү эрини чекесине чейин, астыңкы эрини киндигине чейин түрүлүп калат экен. Бирок ошондой болсо дагы ичкенге мажбур. Ошончолук кыйын, ошончолук жан чыдагыс азап, тозок тууралуу уккансыңар, билесиңер, бирок ошол тозоктон сактанууга силерде аракет аз болуп жатат дейт. Ошонун себебинен силердин жүрөгүңөр катып калган. Төртүнчүсү, арафтум аннал маута хаккун ва лам тастаидду лаха. Силер билесиңер, өлүм бул акыйкат экендигин. Өлүм ар бир инсандын мойнуна жазылган, ар бир инсандын башында бар нерсе. Bir gün болосо, bir gün адамдын өмүрү түгөнгөндө, убактысы, ырыскысы түгөнгөндө, Аллах субханаху ва тааля эмне кылат? Азраил периште аркылуу адам баласынын жанын алып кетет. Мына ошол өлүм акыйкат экендигин билесиңер, бирок ошол өлүмгө даярдык кылбай жатасыңар. Өлүмгө даярдык кылуу деген эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, кайсыл адам өлүм төшөгүндө жатканда, келиме ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах менен өткөн болсо, эмне деди? Ал түп-түз бейишке кирет. Эч бир нерсесинен сурак болбойт. Бирок ошол өлүм төшөгүндө инсан баласы келиме айтуу үчүн эмне кылыш керек? Дүйнөдө ошол келиме менен жашаш керек. Ошол жашоодо, бул жалган жашоодо ошол келименин акыйкатына адам баласы өмүр бою мээнет кылыш керек. Кийинкиси, арафтум китабаллах ва лам та'малу бихи. Аллах Тааланын китеби Кур'ани Каримди билесиңер. Кур'ани Каримди кыяматка чейинки инсандарга Аллах субханаху ва тааля хидаят үчүн, туура жол үчүн түшүргөн. Бирок аны билип туруп, ошол Аллах Тааланын китеби Кур'ани Каримдин өкүмдөрү менен жашабай жатасыңар. Кур'ани Карим тыйган нерселерден силер толугу менен тыйылбай жатасыңар. Андан кийинки алтынчысы, иддаайтум адавата шайтан ва валайтумуху. Силер айтасыңар, шайтан бул дүйнөдө бизге ачыктан ачык душман. Эң биринчи Адам алейхиссаламды дагы бул дүйнөгө, жалган дүйнөгө түшүүсүнө себеп болгон ошол шайтандын хилалары, шайтандын эмелери, азгырыктары себеп болгон. Билесиңер душман экендигин. Бирок душман экенин билип туруп дагы кайра эле ошол шайтандын айтканын кылып, шайтан менен дос болуп жүрөсүңөр. Ошонун себебинен силердин жүрөгүңөр өлүп калган, ибадат кылып, жакшы амал кылып, Аллах Таалага дуа кылгансаңар, дуаңар кабыл болбой жатат. Андан кийин жетинчиси айтат, тадфинуна маутакум ва ла та'табирун. Араңарда дүйнөдөн кайтыш болгон адамдардын сөөктөрүн жаназасына туруп, сөөктөрүн ошол мүрзөгө, кабырстанга алып барып коюп жатасыңар, көмүп жатасыңар. Бирок мен деле бир күн болбосо бир күн ушул жаткан жерге жалгыз жатамын деп бир жашооңорго ибрат алып, бир үлгү албай жатасыңар. Эми ажалы келиптир, өлүптүр деп адам баласы дәлше ошол нерсе менин башымда бар го бир күн болбосо бир күн деп ошого даярдык кылбай жатат, үлгү албай жатат. Андан кийин 8-инчиси айтат, такулуна ризкаллах ва ла ташкурунаху. Дүйнөдө Аллах Таала берген ырыскыларды жеп жатасыңар, бирок Аллах Таала ошончо нерсе берсе дагы кичине бир кыйынчылык келип калат, кээде бир сыноо келип калат, кээде бир кыжалачылык болуп калат. Ошонун себебинен адам баласы Аллах Таала берген башка неаматтарды дагы жокко чыгарып, шүгүрсүздүк кылат. Демек, инсан баласына зарыл экен, Аллах Таала дүйнөгө жаратты, ден соолук берип жатат, сиздин ырыскыңызды берип жатат. Демек, ошол нерселердин бардыгына инсан баласы шүгүр кылууну үйрөнүш керек экен. Андан кийин ин шагалтум би уюби гайрикум ва тарактум уюба анфусикум. Силер бул дүйнөдө башкалардын гана айып кемчиликтерин кароо менен алек болуп калдыңар, а өзүңөрдүн айып кемчилигиңерди болсо көрбөй калдыңар. Адам баласы ушундай экен. Адамдын табияты ушундай. Өзүндөгү нерсени, өзүндөгү бир айыпты көргүсү келбейт, көрө албайт дагы. Ал айып кемчилик башкаларга көрүнөт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты го, ал-муъмину мир'атул муъмин. Момун момундун көзгүсү деп айтты. Бул хадиске бир тереңирээк көз жүгүртүп карай турган болсок, момундун көзгүсү дегендин мааниси күзгү адамга муктаж эмес экен да. Адам күзгүгө муктаж экен. Адам баласы күзгүгө каранат эмне үчүн? Өзүнү кароо үчүн. Элестетиңиз, бир адам күзгүгө каранса, бетиңизде кара так турат. Эмне кыласыз? Күзгүнү арчыйсызбы же бетиңизди арчыйсызбы? Күзгүнү канча жол артсаңыз да кетпейт эч качан кара дакчы. Качан кетет? Өзүңүздөгү караны кетиргенден кийин кетет.
Дал ошондой бул хадистин дагы терең бир маанисине ой жүгүрткөн болсок, адам баласы башкалардын айып кемчиликтерин көрүп туруп, аны айтыш керек, ошону ачыш керек эмес. Балким сиз башкалардан айып кемчилик көрдүңүзбү? Демек сиз түшүнүш керек экен, ушул сыяктуу кемчилик, мындан дагы жаманыраак кемчиликтер, жаман сыфаттар менде бар депчи. Дүйнөдө толук адам жок. Ар бир адам кемчиликтүү. Ар бир адамдын жакшы сыфаты бар, жаман сыфаты да бар. Ошондуктан эң жакшы адам ким десе, эң жакшы адам башкалардын жалаң гана жакшылыгын карайт, экинчи көзү менен өзүнүн гана жамандыгын, кемчилигин карайт. Эң акыркысы иддаиту махаббатар расул ва тарактум суннатаху ва асараху. Силер доо кыласыңар, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям биздин эң акыркы элчи пайгамбарыбыз, пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз деп айтасыңар. Бирок силер жакшы көрөбүз деп айткандан кийин ошол сөзүңөргө амал кылып, анын сүннөтүнө, анын көрсөткөн жашоосуна толук менен эргешпей жатасыңар. Адам баласынын дүйнө жана ахирет толук ийгилиги ошол пайгамбар алейхиссаламдын жашоосунда. Алла субханаху ва тааля Кур'ан-ы Каримде да айтты: пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын жашоосунда силер үчүн өтө көп үлгүлөр, өрнөктөр бар деп. Ошондуктан сиз менен биздин жашообузга толук үлгү, өрнөк ала турган, окшото турган, үлгү ала турган бул бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи салам жашоосу. Мына ошол пайгамбарыбыздын жашоосунда гана инсандын дүйнө жана ахирет бактылуулугу, ийгилиги бар. Мына ошол жашоого эргешип, мына ушул сыяктуу нерселердин бардыгынан сактанып, жашообузга алып келе турган болсок, жүрөгүбүздөгү ар кандай жаман сыфаттар кетет, жакшы сыфаттар пайда болот. Натыйжада эмне болот? Адам баласынын жүрөгү оңолгондон кийин адамдын дүйнөдө кылган ибадаты бир таасирлүү, адам баласынын жашоосуна бир таасир берген, адам баласы кылып жаткан дуалары кабыл болуп жаткан, ар бир койгон максаттары, жакшылыктары ишке ашып жаткан болот экен. Ошондуктан Алла субханаху ва тааля баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.